Assalamu alaikum. Böйрөктөгү таштар тууралуу маалымат берейин. Анткени өтө көп мекендештерибиз бул көйгөйдөн жабыркап жүрүшөт. Сизде таш бар же жок экенин кантип биле аласыз? УЗИ кылдыруу жетиштүү болот. Ал сиздин бөйрөгүңүздүн ички структурасын көрсөтүү менен бирге бөтөн заттар ушул катары таш, кум, туз бар экендигин дагы аныктап бере алат. Анан канчалык деңгээлде коркунучтуу? Көпчүлүк таштар бөйрөгүбүздү жылдар бою тура берсе дагы бизге эч кандай зыян туудурбайт. Бирок эгерде ал заараны табарсызга өткөрчү каналга туруп калган болсо, ошондо көйгөй башталат. Мунун оорусуна чыдаш кыйын болуп, дарыгердин жардамы менен гана көйгөйдү чече алабыз. Анан инфекция пайда болот, сөзсүз түрдө бөйрөктү жабыркатат. Анан өтө сейрек учурда бөйрөктү алышка дагы туура келет. Андыктан өз убагында аныктап алсаңыз жакшы болот, бар же жок экендигин. Эми кандай таштар түшөт, кандай таштар түшпөйт, ушуну дагы айта кетейин. Өлчөмү 6 мм кичине болгон таштар түшөт, андан чоң таштар түшпөйт. Анан эми техника өнүккөн, литотрипсия деген метод бар, ага ылайык сырттан таасир этип ташты майдалайбыз. Анан ошол майдалангандан кийин түшүрсөк болот. Дары чөптөрдүн жардамы менен, мисалы систон деген дары бар. 2-3 маал ичилет. Айлар бою ичесиз, таш түшөт. Көнүгүүлөрдү дагы жасашка туура келет. Эми дагы бир маалымат. Көрүп аткан болсоңуздар, бул сиздердин бөйрөгүңүздөр ушундай. Эми сүрөттү жакшы тарта албайм. 3 бөлүктөн турат орточо. Эгерде таш өйдөңкү ушул чашка деп коет, 2 чашкада туруп калган болсо, булардын түшүү мүмкүнчүлүгү бар. Анткени бул жакка кетет да, эме канал. Ушул жактан туруп калган болсо, таштар түшүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде мына төмөнкү жакта туруп калган болсо, ал таштарда түшүү мүмкүнчүлүгү өтө аз. Сөзсүз түрдө нефролог дарыгердин жардамы менен бутту асманган кылып жатып деген ушундай ыкмаларды үйрөтөт. Ошолор аркылуу ташты өйдөңкү чашкага жылдырып туруп, анан түшүрүү мүмкүнчүлүгү сизде пайда болушу мүмкүн. Ошентип көйгөйдү чече аласыздар. Анан албетте тез эле бүтүп кала турган нерсе эмес, көбүрөөк убакыт мээнет кылышка туура келет. Анан негизи бөйрөктөгү таштын өлчөмү чоң болсо, аны ошол литотрипсия кылдырбай эле операция жолу менен алдырып коюуну сунуштамакмын. Анткени ишеничтүү болот, тез кутуласыз. Анан операциядан кийин эч кандай деле коркунуч калбайт. Же болбосо операциянын зыяны сизге болбойт деле. Ушуну айткым келет. Кош көңүл карагаңыздар. Сөзсүз түрдө бир жолу УЗИ кылдырып коюш керек. Анан таштар эмнеден пайда болот, ошону дагы айта кетейин. Көпчүлүк учурда тузду көп колдонгондон, анан кальцийди ченемсиз ичкенден дагы бөйрөктө таш туруп кала берет, пайда болуп кала берет. Андыктан ушул нерселерди азыраак колдонобуз. Сууну көбүрөөк ичебиз. Анан көбүрөөк кыймыл аракет жасайбыз. Буюрса, сиз ушул айтылгандарга амал кылып аткарып жүрчү болсоңуз, сизде таш пайда болуп калуу мүмкүнчүлүгү өтө азаят. Анан туура тамактаныш керек. Көп убакытка чейин ачка жүрүп, анан бир тоюп алуу дагы ушул көйгөйгө алып келиши толук мүмкүн. Андыктан бир күндө 2 жолу же 3 жолу керегинче тамактануу дагы сиздин ушул бөйрөгүңүздө таш пайда болуп калуу мүмкүнчүлүгүн жоготот. Ошол катары башка дагы организмге көп пайдаларды алып келет. Айрыкча тамак сиңирүү органдарына, ашказан ичегилерге жакшы пайда келтирген болосуздар. Андыктан ушул айтылгандар сөзсүз түрдө аткарыңыздар. Маалымат муктаж болгон адамдарга жете элек болсо, мисалы сиздин кайсы бир таанышыңызда ушундай көйгөй бар болсо, айтып койсоңуз, же болбосо видеону жөнөтүп койсоңуз, сөзсүз түрдө жакшылык кылган болосуз.